Не болды? Давай, ал карточкаңды. Senin карточкаң ғой? Да. 21 күн сайын 9 айлық бойында бар аялға еш жерде мындай ақша төлебейді. 4 жыл катуу иштеп коюп, төрө бала менен үйдө отурган боюнда бар убакта иштесек да ушундай акчаларды алсак болот. 200 миңге чейин 200 миң керек дейм. Баарын эле аласың? Эме кылайынбы? Сумманы көрсөтүп кетейинби? Да. Меню. Ашны кеткен үчүн. Жоқ. Айтпайсыз. Күндө 21 көрсөткөнүм жок. Качалачыбы. Показать баланс үстүндө турат. Подождите, операция выполняется. Выберите дальнейшее действие. Подождите, операция выполняется. Введите пин-код. Баарын сымдап кетесиң го. Ага. Көрөгүм акча. Выберите сумму. Введите сумму. Биздикилер живойго жакшы ишенет го. 102. Ознакомьтесь с информацией о комиссии и выберите дальнейшее действие. Подождите, операция выполняется. Банкоматтын кандай чыгып мен акчамды сыматып 122 күн чыктым. Сымат эттиңизби? Жок эте элекмин. Заберите карту. Кечирip эртең сыматтым. Заберите деньги и чек. Içinde öyle bir insan. Gittik. Мінекей, силер өзүңөр көргөндөй. Атларда извини. Ушундай акчаларды сымат этсек болот. Мінекей. Кандай ощущение? Биринчи жол. Жок, сен мурда премия алгансың да? Мен жети менин премия эмес бул. Жок, мурда премия көп акча снимать эткенсиң да, бирок өзүң барып банкага барып алган эмессиң да. Мен марттан баштап өзүм уже Москвадан счетумду ачып акча алып жүрдүм, потому что бизде Арифлеймде уже мен 4 жылдан бери жазылганым, иштегеним, ишим таштап келген күндөн баштап эле акча алып келем. Просто бизде мындай видеого тартып, баягы сөз бар эмеспи эме деп, ушинтип тартып кое берет да, ушинтип көрсөтүп мактаныш атат деген сөздөрдү мен негизи ошондой нерселерди анча эме кылбаган, жактырбайт элем. Бирок ошондой кылышка туура келип атат, себеби адамдар командаң уже ишенбеши мүмкүн экен. Чын эле акча алып албайбы деп ошентип реально эле Арифлейм компаниясында ушундай 21 күн сайын мен эч качан ойлогон эмесмин. 21 күн сайын компания мага ушундай акча төлөйт деп. Азыркы күндө вот төрөйүн деген убагым. Бирок эгерде башка жакта болгондо, не знаю да, азыр үйдө отурмакмын да, мындай акчаны көрмөктө эмесмин. Азыр эми төрөп үйдө отуруп калгандан дагы вообще коркпойм, себеби Арифлейм компаниясында үйдө отуруп иштегенге дагы мүмкүнчүлүк бар. Балаң менен отуруп, даже балаң менен офиске кетип иштегенге дагы мүмкүнчүлүк бар. Вот. Азыр заман ошондой заманга келгенбиз. Интернет өнүккөн заман, үйдө отуруп алып деле интернет менен иштеп акча зарабатывать этсек болот. Ошондуктан биз силерди ушундай интернет менен иштеген, заманга ылайык, заман менен бирге бараткан бизнеске чакырабыз. Жана айтып өткөндөй эле мага Арифлеймге Мимоза Маткеримова ошондой эле Садык кызы Жумагүлдүн командасына чакырабыз. Келгиле, иштегиле, силер дагы ушундай акчаларды алып каласыңар. Ал үчүн силерге ишеним керек.